2016 май айындагы жер көчкүдөн бери Кундузай Жаныбекованын жашоосу коркунучта өтүп келет. Сүлүктүү шаарынын Макаевка көчөсүндө жайгашкан үйдө 12 үй бүлө мүчөлөрү жашашат. Үйү кооптуу аймакта тургандыктан башка жакка көчүү тууралуу эскертмелер келгени менен дароо эле чыгып кетүүгө шарты туура келбейт. Анткени кайра башынан түтүн булатып, там салууга жер тилкеси берилген эмес. Көчкү жерде аябай кооптуу жер, аябай коркуп жашап жатабыз. Түндөлөр коркобуз, уктабайбыз. Ушундай 12 баш үй бүлөбүз. Арыз жазганмын, жер деле берген жок, эч нерсе берген жок. Бергенде чыгат элем кичине. Өзүмчө деле жер караштырсам жок. Кундузай Жаныбекованын үйүнө жакын жайгашкан 15 турак жайда көчкү басып калуусу мүмкүн деп табылган. Андан бери 2 жылдан ашуун убакыт өтүп, 3 үй бүлөгө гана коопсуз аймактан жер тилкеси берилиптир. Бирок бул жашоочулар да али күнгө чейин көчүп кете элек. Анткени үйүнүн курулушу бүтпөгөндүгүнө байланыштуу. Кооптуу болсо да эски турак жайында күн өткөрүшүүдө. Бул жерде жер көчкү 15 турак үйдү басып калуу коркунучу пайда болгон. 20 май күнү биз жаранды коргонуу комиссиясы акт менен ушул 15 турак үйдү ушул жерден көчүрүү максатында акт түзүп, жарандарга эскертмелер берилип, убактылуу туугандардын үйүнө чыккан кээ бирлери. 2016 жылы 19 майда жер көчкүсү сүрүлүп баштаган. Ошол 2016 жылдан 2016 күзүндө жер алдым, жер участогун. Ошо күзүндө бетонду куюп, мына буюрса быйыл баштап койдук. Күн жылыса эле үйдү бүтүрүп чыгууга аракеттенип атабыз. Сүлүктүү шаарындагы жалпы 41 үй бүлөнүн кээ бирлерине жакын аралыкта жер тилкеси берилет дейт мэрдин орун басары. Ал эми баарын коопсуз жайга көчүрүп кетүүгө жергиликтүү бийликте айласын таппай турган чагы. Буга жалпы эле облустагы тамарка маселесинин курчпойдон калуусу себеп болууда. Азыр күндө бир 15тен ашыраак жер табылат. Бир 10 күн 15 күн арасында. Ошол 41 адамдын бир 15иге жер беребиз. Анан буга чейин дагы жер маселеси боюнча мына Бүргөндү массивиден биз 500 адамдын ошо кезек боюнча ушу жер көчкүлөр бойго байланыштуу адамдарга 41 адамдын списигин биринчи этапка бергенбиз. Бирок Бүргөндү массивиден дагы жер азыр күнгө чейин чечилбей атат. Баткен облусунун аймагындагы сел, жер көчкү жана таш кулоо коркунучу бар аймактарда 1300дөн ашуун турак үй жайгашкан болсо, ушул кезге чейин 1167си коопсуз жерге көчүрүлгөн. Калган үй бүлөлөр жер тилкесинин жоктугунан дагы деле күтүлбөгөн кырсыктын кучагында күн өткөрүшүүдө. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.